أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Аллах Таалага чексиз мактаулар, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын салам салаваттары болсун. Урматтуу бир туугандар, урматтуу инилерим, урматтуу балким агаларым дагы бар араңарда. Менин аты жөнүм Аладдин Исламидинов. Мен 2013-2018 жылдары Кыргызстан Ислам университетин аяктагам. Андан кийин 2018-2022 жылдары эл аралык Куейт университетинин эл аралык мамилелер жана юриспруденция факультетин аяктагам. 2 дипломдун ээсимин. Андан кийин 11 жыл болуп калды. Мына жакында 12 жыл болот. 12 жылдан бери Новопокровкада, Ысык-Ата районунда, Новопокровка айылында Ахмат мечитинде имамчылык милдетин аткарам. Буга чейин сиздер сыяктуу жоокерлер менен көп жол 2017ден бери дээрлик параллельно иштешип келе жатам. Буга чейин 10-ротада болгом, 11-ротада болгом. Бул канчанчы рота болот? 9-рота болот. Сиздерди жигиттер менен, көптөгөн жигиттер менен иштештик, көптөгөн жигиттер менен сүйлөштүк. Көптөгөн жигиттер менен сырдаштык. Анан көптөгөн пайдалар болду. Эми сиздер азыр уядан жаңы учкан куштарсыздар. Чындыгында мектепти бүтүп эле келдиңиздер да, ошондойбу? Кимдер 18 жашта, 18 жаштагылар, 19 жашта, эң чоң канча жашта? 23 жашта. Мына эми сиздердин баягы уядан учкан уяңыздардан эми учтуңуздар, сиздерге жашоо турмуштун күрөшү эми башталат. Жашоо турмуштун күрөшү эми башталат. Жашоонун күрөштөрү сиздерге эми башталат. Эми сиздердин башыңыздарга адамзат болгондон кийин адамзаттын башына сөзсүз жигиттер сыноо келет. Сыноо келет, силер сабыр кылышыңар керек болот, чыдамкай болушуңар керек болот. Эми баягы атаңардын эмеси жылуу үйү жок. Атаңардын жылуу үйү, апаңардын эркелеткен сөзү жок. Эми жашоо бул жакта силерди турмуш эми не кылат, эми силерди элейт жана бышырат. Бышканга даярсыңарбы? Эр жигит болуп биз эмне кылышыбыз керек? Жетишишибиз керек. Өзгөчө силер дух жагынан, рух жагынан, күч жагынан, дене жагынан, бардык жагынан күчтүү болушуңар керек. Эми адам күчтүү болушу үчүн эң биринчи жигиттер анын эң биринчи ыйманы, ички дүнүйөсү, руханияты күчтүү болуш керек. Руханият не болуш керек экен? Руханият күчтүү болуш керек. Эгерде адамда руханияты, ички дүнүйөсү күчтүү болбой турган болсо, анда анын дене күчү жардам бербейт ага. Эгерде бирөө күчтүү болсо, бирок духу жок болгон болсо, ага жардам бербейт анын денесинин күчтүүлүгү. Ошон үчүн эң биринчи ыйманды күчтүү кылат экенбиз. Могу жакта өсүп турган гүлдөр, сыртта көргөн бак дарактар, мисалы үчүн ал эң биринчи эмнеси менен күчтүү болот? Тамыры менен күчтүү болот. Азамат, тамыр күчтүү болсо, ал дарак жакшы жашылданат, гүлдөйт, туурабы? Мына ошол сыяктуу эле адам дагы качан жүрөгү күчтүү болгондо, ыйманы күчтүү болгондо, духу күчтүү болгондо, жигиттер ошондо күчтүү болот эркек. Ошондо жигит күчтүү болот. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн эми эң биринчи силерге сабырдуулук керек жигиттер. Ушундай чыктыңар, силерге сабырдуулук керек. Анан кызматка келгенден кийин эң биринчи мекенге болгон сүйүүңөр болуш керек. Мекенге болгон сүйүүңөр болуш керек. Эгерде мисалы үчүн силердин жакшы көргөн кызыңар бар, жакшы көргөн кызыңар айтса, жүр бир жака барып келели, бир жумалап, 10 күндөп, же 1 жыл десе, силер эмне дейсиңер? Макул дейсиңер да артынан түшүп аласыңар, туурабы? Эгерде силерге ошол жакшы көргөн кызыңар эмне десе, жүр 1 жыл жүрүп келели, экөөбүз бир жашап, ээн жерде десе эмне дейсиңер? Нек? Давай дейсиң да, чындыгында элечи, ооба макул дейсиң, жүр дейсиң. Неге? Себеби сен аны сүйөсүң да. Сен аны жакшы көрөсүң. Эми чындыгында да жан дүньөң мененчи. Мисалы үчүн же болбосо үйлөнүп жүр жашайлы десе эмне дейсиң? Макул дейсиң да, туурабы? Кудай бербейби сага.
Ошол сыяктуу эле эгерде биз Кыргызстан мекенибизди жакшы көргөн болсок, Кыргызстанды жакшы көрсөк, анда биз дагы ошол сыяктуу эле ошол жакшы көргөн кызыбыздын артынан жүргөн сыяктуу сабыр кылып, бул жакта дагы ошентип сабыр кылып жүрүшүбүз керек. Себеби адам эч качан сүйгөн адамына, сүйгөн нерсесине кетирген убактысына эч качан өкүнбөйт. Эч качан алында жүргөндө кыжалат болбойт, тынчсызданбайт жигиттер. Ошон үчүн силер дагы эң биринчи Кыргызстанга болгон, мекениңерге болгон сүйүүнү пайда кылгыла жүрөгүңөрдө. Эгерде силердин жүрөгүңөрдө мекениңерге болгон сүйүү болсо, патриоттук сезимиңер болсо, силер айтасыңар, мен 1 жыл эмес, керек болсо 2 жыл кызмат кылам дейсиңер. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн сүйүүнү пайда кылгыла. Мисалы үчүн дүйнөдө көптөгөн элдер бар, көптөгөн улуттар бар, бирок мекени жок. Бизден көп, кыргыздардан көп. 20 миллион, 10 миллион болуп жүргөн, мисалы үчүн башка элдерде мекени жок, алар мекенге зар болуп жүрөт. Мекениң жок болсо, падыша болсоң дагы корсуң дейт. Мекениң бар болсо, кул болсоң да зорсуң дейт. Кул болсоң дагы зорсуң дейт. Ошон үчүн силерге Алла разы болсун, бул эң чоң соо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эки көз дейт, тозок отуну көрбөйт дейт. Бирөөсү дейт, түнү менен дуа кылып ыйлап чыккан көздөр дейт. Ал эми экинчиси болсо мекенди коргоп дейт. Мекенди коргоп түнү менен уктабай чыккан көздөр дейт. Ошон үчүн бул эме кылып мекенге кызмат кылуу бул абдан чоң соо. Ошон үчүн силер эң биринчи мекениңерге болгон сүйүүнү эмне кылгыла? Сүйүүнү пайда кыла турган болсоңор, эгерде жүрөгүңөрдө сүйүү боло турган болсо, силерге кызмат кылуу 1 жыл эмес, 2 жыл. Кээ бир мамлекеттерде 1 жыл эмес, 2 жыл, 3 жыл кызмат кылышат. А бизге 1 жыл эмне болуп калыптыр? Ошон үчүн мекенибизди сүйүшүбүз керек да. Мен мисалы үчүн өзүмдөн үлгү алып айтайын, кээде мен мисалы үчүн алхамдулилла, Кудай Таала эгерде адамдын жүрөгүнө бир сүйүүнү бере турган болсо, бир нерсени бере турган болсо, ал сезимди, ал сапатты эч ким ала албайт. Ал сөзсүз чыгат. Мисалы үчүн кээде мен светке акча төлөсөм дагы кубанам. Көбүрөөк келсе мен айтам, мен мекеним үчүн төлөп атам дейм. Эчтеке эмес, көбүрөөк келсе мен башка бирөөнүн мекени үчүн төлөп жатканым жок светтин акчасын. Мен өзүм мекеним үчүн төлөп атам. Эгерде машинамдын штраф келе турган болсо айтам, мен ушул мамлекеттин казынасына түшсө эле болду дейм. Мамлекеттин казынасына түшсө эле болду. Мейли штраф болсо болсун, мен мамлекетке төлөп атам. Мамлекетке пайдамды келтирип атам деп мен кубанам. Ошон үчүн силер дагы Кудайга шүгүр, силер дагы зыян алып келип аткан жериңер жок, мекениңерге кызмат кылып, пайдаңарды тийгизип атканыңардан силер кубангыла. Эртең бул нерсе менен сыймыктанып айтып бересиңер. Балам, мен ушундай кезде 2025-терде мен кызмат кылдым. Моундай досторум бар эле, мекенге кызмат кылдым деп пайдалуу нерсе кылып атасыңар. Ошон үчүн дайыма өзүңөрдөн ыраазы болгула жана чын жүрөгүңөр менен берилүү менен кызмат аткаргыла. Макулбу? Андан кийин эми мына жигит киши болгондон кийин азыр силер уяңардан учуп чыктыңар. Эң биринчи жигиттер сабырдуулук деген нерсе керек силерге. Сабырдуулук. Динибизде айтат, дин дейт 2 бөлүктөн турат дейт. Дин канча бөлүктөн турат экен? 2 бөлүктөн турат. Бирөөсү шүгүр дейт, жарымы шүгүр дейт, жарымы сабырдуулук дейт. Жарымы сабырдуулук дейт. Кээде пайгамбарыбыз айтыптыр, мен кечинде эле окудум, пайгамбарыбыз адам ибадат кылып жетпеген даражасына, намаз окуп, орозо кармап жетпеген даражага дептир, сабыр кылып жетет дептир. Немен жетет экен? Сабыр кылып. Башына келген сыноого сабыр кылып жатып, ошол даражага жетет экен. Ибадат кылып, намаз окуп жетпеген даражасына сабыр кылып жетет экен жигиттер. Ошон үчүн силерде дагы сабырдуулук болуш керек. Адамга эң кыйын, адам үчүн эң кыйын ибадат бул сабырдуулук. Ошон үчүн силер канчалык сабырдуу болсоңор, ошончолук силер утасыңар. Эгерде сабырсыз боло турган болсоңор, чыдамсыз боло турган болсоңор,
анда отурасыңар жигиттер. Эми иман сөзсүз силерге керек. Имам Ибн Кайым рахматулла алейхи айтат, иман жүрөктүн жарыгы дейт. Иман некен? Жүрөктүн жарыгы. Ал жарыксыз адам канчалык билимдүү болсун, бай болсун, баары бир караңгылыкта жашай берет дейт. Эгерде ошол жарыктык жок болсо, иманды неге салыштырып атат? Жарыктыкка салыштырып атат. Эгерде дейт ошол жарык жок болсо, тагыраагы иманың жок боло турган болсо, канчалык бай болбо, канчалык бий болбо, баары бир сенин жашооң караңгы болот. Кудай Таала Куранда айтат: "Инналлазина аману ва амилус солихати улаика хум хайрул бария." Чындыгында иман келтирип дейт. Иман келтирип жакшы иштерди аткарган адамдар булар адамдардын эң жакшысы дейт. Иман келтирип жакшы амалдарды аткаргандар адамдардын эмнеси экен? Эң жакшысы деп атат. Ошон үчүн жигиттер күндөрүбүздү пайдалуу, күндөрүбүздү пайдалуу кылгыла. Кээде кыйналсаңар, иманыңарга көңүл бургула. Балким кызматта жүргөндө сабырсыз болосуңар. Балким силер кызматта жүргөндө намаз окуй албашыңар мүмкүн. Эң жеңил ибадат бар, жигиттер. Эң жеңил ибадат бул Алланы зикир кылуу, Алланы эстөө. Эмне экен? Алланы эстөө. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб дейт Кудай Таала. Эсиңерде болсун, Кудай Тааланы эстөө менен жүрөктөр тынчтанат дейт. Жүрөктөр тынчтанат дейт. Мына ишенбесеңер, отуруп эле, мына кызматта жүрүп эле Кудайды эстеп жүрүп эле. Алхамдулилlah, алхамдулилlah, алхамдулилlah. Субханалла, субханалла, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп Кудайды эстеп жүрүп эле да. Жүрөгүңөр дароо не болот? Сен көрөк аткарганыңардан кийин жүрөгүңөргө жеңилдик келе берет. Неге? Силер Аллах Тааланы зикир кылып атасыңар. Ошон үчүн кызматта жүргөндө жок дегенде Кудайды эстеп жүрүп, алхамдулилlah, алхамдулилlah, Аллаху акбар, субханалла, алхамдулилlah депчи Аллага мактоон айтып жүрсөңөр, жүрөгүңөргө силердин жүрөгүңөргө кенендик берет. Түшүнөрбү? Иман дайыма силерге жар болот, достор. Кайсыл жерде болбосун. Азыр силердин мисалы үчүн араңарда Кудайга шүгүр жалаң бодрый, сергек жигиттер экенсиңер бардыгыңар. Командир дагы айтып атты, эме күзүндө келген балдар өзү негиз бодрый болот депчи. Чындап эле ошондой экен. Бодрый жигиттер экенсиңер, жигиттер. Эгерде жашоодо катпысынан башыңарга бир сыноо келип кала турган болсо, бир кыйынчылык келип калды, бирөөгө карыз болуп калдыңар, да бирөө бир нерсе деп атат. Эч качан түшкүлдүккө түшпөгүлө. Ар бир проблеманын чечими бар. Эмне экен? Ар бир проблеманын чечими бар. Бир гана өлүмдүн дабасы жок, жигиттер. Бир гана өлүмгө жол жок, бирок башка нерсенин эмнеси бар? Чечими бар. Ошон үчүн жаш кезиңерде шашпагыла. Жаш кезиңерде шашып бир нерсени туура эмес кылбагыла. Ата-энеңер менен жаман айтышпагыла. Апаңарга жаман айтпагыла. Өзүңөрдөн өйдө турган адамдарга, командирлерге жаман айтпагыла. Сабырдуу болгон адам дайыма утат. Ошон үчүн элибиз айтып коет, сабырдын түбү сары алтын дейт. Сабырдуу болгон адам дайыма утат. Адам дайыма жаман болуп бирөө менен урушканга убакыт табат. Любой время табасын урушканга. Бирок жакшы болгонго адам убакыт таппай калышы мүмкүн, жигиттер. Ушуну эсиңерден чыгарып алгыла. Жаман болгон любой время никогда не поздно быть плохим человеком. Эми инналлазина аману ва амилу солихати канат лахум джаннатул фирдауси нузула дейт Кудай Таала. Чындыгында иман келтирип, жакшы амалдарды аткарган адамдарга дейт, Фирдаус бейиши берилет дейт. Кайсыл бейиш берилет экен? Фирдаус. Бейиштердин эң өйдөңкүсү пайгамбарлар боло турган, пайгамбарларыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бара турган Фирдаустун аты эмне? Бейиштин аты эмне экен? Фирдаус. Мына иман келтирип, жакшы иштерди аткарган адамдарга Кудай Таала ушул
Фирдаус бейишин бери эсеп атат. Ошон үчүн дайыма сабыр кылгыла. Дүйнөдө ар бир адамда жигиттер, ар бир адамда боштук болот. Боштук, пустота. Жан дүйнөсүнүн боштугу болот. Боштук деген бул жоктук. Не экен? Боштук дегеним бул жоктук деген мааниде айтып атам. Кимдир бирөөнүн ден соолугу жок. Кимдир бирөөнүн байлыгы жок. Кимдир бирөөнүн аялы жок, кимдир бирөөнүн ата энеси жок. Боштугу бар жан дүйнөсүндө. Кимдир бирөөнүн аялы бар, же түгөйү бар, күйөөсү бар, бирок бактысы жок. Кимдир бирөөнүн баласы бар, бирок тарбиясы жок. Кимдир бирөөнүн атасы бар, бирок мээрими жок. Ар бир адамда, силердин араңарда любой адамды менде баары сонун деген адамда деле жүрөгүндө неси бар? Боштугу бар. Бир нерсе жетишпейт. Ошон үчүн айтат, бирикем дүйнө дейт. Эми мына ошол жок нерсе менен Кудай Таала бизди сынайт экен. Эмне кылат экен? Эмне менен сынайт экен? Боштук менен ошо жашообуздагы жок болгон нерселер менен сынайт именно. Пайгамбарларды да ошол нерсе менен сынаган. Кээ бир пайгамбарларды Кудай Таала аялыны жаман кылып сынады, кээ бир пайгамбарларды кедей кылып сынады, кээ бир пайгамбарларга баласы менен сынады, баласы тарбиясыз болуп, имансыз болуп калды. Кээ бир пайгамбарлар ден соолугунан ажырап калды. Аюб алейхиссалам. Мына ошол сыяктуу эле менде бар сонун деген адамда деле тургузуп туруп сурасаң, бир боштугу бар. Ошол жок нерсе менен сынайбыз. Кээ бирөөнүн мисал үчүн, кээ бирөөнүн жакшы көргөн инсаны жанында жок. Жакпаган адамга үйлөнүп алган, же жакпаган жигитке турмушка чыгып алган. Бирикем дүйнө. Боштук. Түшүнүңөрбү? Именно ушул нерсе менен Кудай Таала бизди не кылат? Сынайт. Түшүнүңөрбү? Ушул жок. Эми качан пенде дейт сабырдуулар, сабырдуу пенделер Кудайдын алдында даражасы башка да. Качан адамдар сабырдуу Кудайдын алдында сабырдуу пенделердин даражасына жетет десе адам. Качан ошол эмне кылган кезде берилбеген нерсеге сабыр кылып көп жылдар чыдап жүргөндөн кийин эмне болот экен? Анан сабырдуулардын арасына кошулат экен да. Көрдүңөрбү? Сыноо дүйнө. Кээде карасаңар жигиттер, жашоодо өтө мындай таң каласың да, акылың таң калат. Кээ бир кыздарды, аялдарды көрөсүң, өзү негизи королева да, өзү королева боло турган кыз, байкуш. Бирок бир жаман жигитке, жаман эркекке турмушка чыгып калып, кухарка болуп жүрөт. Жүдөп калган, какап калган, ошондой болуп жүрөт. Эми тескерисинче кээ бир эркектер бар, өзү король, падыша боло турган эркек, бирок каяктагы бир болбогон аялды алып алган, ал аял, ал эркекти кул кылып алган. Карап туруп, "Йо-майо" деп коесуң да, кээде жашоого түшүнбөй каласың да. Сыноо да, сыноо. Кээде азыр айтып коем жигиттер. Эгерде аялыңар жакшы чыкса, аялыңар жаман чыгып кала турган болсо, тескерисинчечи, ошол аялга сабыр кылып жашаганың үчүн да бейиш берилет экен. Себеби бул дүйнөдө тозокту көрүп койдум дейт. Түшүнүңөрбү? Анан кээде мисал үчүн кээ бирөөлөрдүн жакшы көргөн кызы турмушка чыгып кеткен болушу мүмкүн, мисал үчүнчү. Ким дейт? Ошондой дейт. Чубак устазы жакында эле ошонун видеосун көргөн болсоңор, ким жакшы көргөн кызын алдырып коюп дейт. Бирок ошого өмүр бою сабыр кылып жүрүп, анан өлсө дейт, шейит кетет дейт. Неге? Сенин колуңдан келмек экенде баягы кызга барып туруп, үй бүлөсүнү бузуп туруп,
алып алганга эмне экен? Кудуретиң жетет эле да. Барып туруп, мисалы үчүн күйөөсүнө айтсаң, мен жала жаап, мен муну менен мындай кылгам, тигине кылгам десең, тарс талагын берет, ажырашып кетет, сен алып алмаксың да. Бирок сен эмне кылдың? Сабыр кылдың. Сабыр кылып туруп, өлгөнгө чейин сабыр кылдың. Бул эркекти шейит этет экен да. Ошого сабыр кылгандыгы үчүн. Көрдүңөрбү? Жашоо сыноо да. Мен канчалаган аталарды көрдүм. Баласын туура жолго сала албай жүргөн канчалаган аталарды көрдүм. Күйөөсүн туура жолго сала албай жүргөн канчалаган аялдарды көрдүм. Аялын туура жолго сала албаган канчалаган эркектерди көрдүм, жигиттер. Дүйнө сыноо. Силер эле айтпагыла, менде эле жашоо ушундай, ушу баягы эме да, жаман да. Мен эле жашоом болбойт да деп наалыбагыла. Ар бир адамда кемчилик бар. Ар бир адамда жашоосунда жетишпеген нерсеси бар. Мен деле сурасаңар, менде деле жетишпек эме, боштук бар да. Бирок ошо нерсе аркылуу Кудай Таала бизди сынайт, бизди эмне кылат, текшерет да. Ошон үчүн дайыма эмне кылгыла, сабыр кылгыла. Бул дүйнө жашоосу пат эле өтүп кетет. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга да айтып атат, карасаңыздар. Фасбир кама сабара улул азми минар русул дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Фасбир кама сабара улул азми минар русул. Сен улуу пайгамбарлар, эң улуу пайгамбарлар сабыр кылган сыяктуу сабыр кыл деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эң улуу пайгамбарлар сабыр кылгандай, сен дагы сабыр кылгын. Аламдардын төрөсү, аламдардын саййидул мурсалин, саййидул башар деп коет. Адамдардын мырзасы, төрөсү деп пайгамбарыбыздын ошондой аты бар. Аллах Таала пайгамбарыбыздын урматы үчүн бул дүйнөнү жараткан. Аша чапкандык эмес. Кээ бирөөлөрүңөр иманы начар болсо айтып, кантип эле пайгамбар, бир пайгамбар үчүн Аллах дүйнөнү жаратсын дейт. Бирок чындыгында эле ошондой болгон. Дүйнөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн жараткан. Ошол затка дагы эң жакшы адам затка эмне кылды? Кудай Таала сыноо берди. Эрте эле жаш кезинде төрөлгөндө эле атасыз төрөлдү. Атасы апасынын боюнда турган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасы кайтыш болуп кетти. Андан кийин катарынан 3 баласын берди. 3 баласы балага жашына жетпей жаш чактарында кайтыш болуп кетти. Кудай Таала алды. Же сен балдарыңа болгон сүйүүнү танда, же үммөтүңө болгон сүйүүнү танда деп Алла Таала эмне койду? Шарт койду. Ошон үчүн жалаң эле бул дүйнөдө кыйналып аткан сен же мен эле эмес, жигиттер. Ар бир адамдын эмнеси бар? Боштугу бар, жан дүйнөсүндө боштугу бар. Балким кээ бирөөлөрдө мисалы үчүн ата энеси жок араңарда. Мага окшоп кээ бирөөнүн атасы жаш кайтыш болуп кеткендир. Кээде мисалы үчүн бирөөлөрдү көрүп алып, силердин деле жүрөгүңөр балким ооруйт. Менде деле атам болгондо деп. Ким атасы кайтыш болгон? Атасы мына экөө бар экен, үчөө бар экен мына. Көрдүңөр мына мисалы үчүн булар аз бири-бирибизди түшүнөбүз да, бири-бирибизди. Силер качан адам баласы бир нерсени жоготуп алган кезде ошонун кадырына жетет да. Ошонун кадырын түшүнөт. Ошон үчүн атаңар болсо атаңарга шүгүр кылгыла дайыма, эч качан жаман айтпагыла атаңарга. Бир нерсени практически айтайын жигиттер силерге. Адам качан эркек өзгөчө адам качан кыз болсун же бала болсун ата энеңерге үйүңөрдө канчалык башыңарды ийип таазим кылып ызат сый урмат көрсөтө турган болсоңор жашоодо эл алдында ошончо башыңар бийик болот. Мен жашоомдон алып айтып атам. Эгерде силер ата энеңерге канча үйүңөрдө кекирейип сөзүн укпай жаман боло турган болсоңор, көчөгө чыкканда башка коомчулукта силердин башыңар ошончолук төмөн карайт, жер карайт. Ушуну унутпагыла. Режеп Тайип Эрдоган, Турциянын президентин билесиңер, апасынын бутун дайыма жууп жүргөн экен, апасынын бутун.
Душмандар айтат экен, силер Режеп Тайип Эрдоганды канча жолу уулашкан экен да, өлгөн эмес экен да. Баягындай неудачный чыгып калган. Силер эч качан Режеп Тайип Эрдоганды силер уулай албайсыңар, силер себеби ал дайыма апасын кечинде жатканда апасын бутун жууп жатат дейт экен. Ошол сыяктуу апаңарга, ата-энебизге канча сый көргөзсөк, жигиттер, сый көргөзө турган болсок, ошончо коомчулукта башыбыз өйдө болот. Ата-энеге мамиле кылганда перзенттер 4 түргө бөлүнөт экен. Канча түргө? 4 түргө. Жакшылап көңүл бурган жигиттер. Азыр ошонун өзүңөрдү карап көргүлө. Силер кайсы бир түрүнө киресиңер? Мен силерден сурайм. Жакшылап көңүл бургула. Биринчи түр эң высший, эң жогорку даражадагы бала экен, перзент болуп берет ата-энеге. Ата-эне айтпастан мурда өзү байкап туруп жасайт экен иштерин. Апа сизге акча керек экен деп мындай карап туруп эле алдын ала берет да, суратпай туруп эле берет. Суратпай туруп эле жасайт бир нерсени. Бул эң жогорку даражадагы экен. Экинчи даражадагы жакшы перзент, экинчи даражадагы бул сурагандан кийин, айткандан кийин, буйругандан кийин анан жасайт экен. Балам Мирбек, Нурбек, мону аткарып коесуңбу десе, о макул дейт экен да, аткарат экен. Бул бирок тиги биринчи категорияга караганда бирок даражасы төмөнүрөөк. Неге? Ал айткандан кийин жасап жатат. Не кылып атат? Айткандан кийин жасап атат. Ал эми үчүнчүсү болсо, үчүнчү түр перзент. Айтканын жасайт, бирок милдет кылат экен. Эмне кылат экен? Милдет кылат экен ата-энесине. Ата, ушул жерде ушундай айтканыңызды кылдым эле деп туруп кайра мен сизге билет алып бердим, кийим алып бердим, дайыма курсагыңызды карайм, андай кылам, тигиндей кылам деп туруп милдет кылат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла ядхулул джанната маннанун." Бейишке кылган жакшылыгын милдет кылган адам кирбейт деди. Кандай адам кирбейт экен? Кылган жакшылыгын милдет кылган адам кирбейт деди. Эртең ата болсоңор, бала болсоңор, бирөөгө баласыңар, кылган жакшылыгыңарды досуңарга жакшылык кыласыңарбы, апаңарга жакшылык кыласыңарбы, балдарыңарга жакшылык кыласыңарбы, милдет кылбагыла. Кылган жакшылыгын милдет кылган адам кирбейт экен. Үчүнчүсү кандай түр экен? Милдет кылат экен, кылган айтканын кылат ата-энени. Эми кылган эмне кылат экен? Кылган жакшылыгын милдет кылат экен. Үчүнчүсү, төртүнчүсү. Бул эң жаман перзент ата-энени урган перзенттер. Колуң сыңгыр. Урган ата-эненин каргышына калган бул самый эң жаман, эң конченный бала бул ата-энесине кол көтөргөн, ата-энесине кабагын салып эме кылган адамдар. Түшүнүңөрбү? Юсуф пайгамбар бар. Юсуф алейхиссалам, Юсуф деген пайгамбар өткөн. Юсуф алейхиссалам бирде атасы Якуб алейхиссалам менен Жакып деп коет. Бизде Жакып деген ат ошондон келген, ошол пайгамбардын атынан келген да. Якуб алейхиссалам менен аттын үстүнөн көрүшүп койгон экен. Түшпөй атасы менен аттын үстүнөн эле ушундай кылып атасы жерден келген экен, ушундай кылып көрүшүп койгон экен. Кудай Таала сенин урпагыңдан 70 пайгамбар келе турган эле, биз ошону эми атаңа кылган сыйсыз, сыйы жок урматсыздыгың үчүн, урматсыз мамиле кылгандыгың үчүн биз сенин урпагыңдан 70 пайгамбарды токтотуп койдук деген экен. Эгерде пайгамбарга ушундай жаза берип аткан болсо, эми жөнөкөй эле бизге кандай жаза берет? Ата-энебизге жаман мамиле кылганыбыз